мамлекеттик педагогикалык университетинин багыт окуу борбору адаттагыдай кышкы каникул учурунда окуучуларды жалпы республикалык тестирлөөгө даярдоо боюнча 3 жумалык окуу курсун өттү. Багыт окуу борборунун кышкы интенсив курсунда Чоң Алай, Ноокат, Карагулжа райондору жана Ош, Кызыл Кыя шаарларынын орто мектептеринен келген 9-11 класстын окуучулары билим алышып, алар негизги тесттин предметтери математика жана кыргыз тили, кошумча химия, биология, англис тили предметтеринен тестке даярдык көрүштү. Ар күнү тесттик суроолор менен иштеп, жаңы маалыматтарды изденип, ар бир предметке өзгөчө көңүл буруп, жакшы даярдык көрүп жатканын баамдадык. Эмне экинчиси бул у нас правильный глагол болсо, да? Regular дейм, болсо irregular. Туурабы? Правильный глагол, неправильный глагол. Жыйынтыксыз болот деп ойлогонбуз. Мындай неинтересный бир какой-то депчи. Ойлоп келгенбиз, бирок баардыгы көңүлдөгүдөй болду. Биз аябай күткөндөн өзгөчө болду. Анан өздөрү бизди жатакана менен камсыз кылышты. Жатаканада шарттары жакшы. Биз ошол предмет химия, биологиядан даярданган келдик. Анан өзгөчө бизде Айгүл эжеке химиядан аябай сонун даярдады. Жакты. Эсте каларлуу күндөр өттү. Ата-энеден башка узак жерде жашаганда эле башкача болот экен, мындай студенттик келечектеги күндөргө фундамент болупчу. Анкыйла өзгө тажрыйба аттырдык десек дагы жалгашпайм. Борбордун адистери келечек ээлерине жаңы жана интерактивдүү усулдардын жардамы менен учурдагы актуалдуу виртуалдык стимуляциялык лабораторияларды электрондук негизде колдонуп сабактарды өтүшүп, аз убакыт ичинде керектүү билимдерди берүүгө аракеттеништи жана сабактарды бөлүм тарабынан даярдалып чыккан окуу куралдарды колдонуу менен өтүштү. Илимге бир кызыктар жаштар экениңерди бизди кубандырат. Азаматсыңар, биздин келечегибиз силердин колуңарда деп айтам. Себеби бизден кийинки жаш муун силер. Анан дагы деле талыкпай, болду ушун менен мен билимге ээ болдум деп токтоп калбай, мен силерге кеңешим дагы талыкпай окуган макул. Биздин окуучуларга багытталган кышкы интенсив курсубуз өз максатына жетип атат. Анткени бул окуу курста бизге чындыгында Баткен жана Ош облусунун ар кайсы район шаарларынан келишти. Чындыгында дээрлик, мындай күчтүү, аябай аракет кылган, баардыгы өзүнүн кесиби боюнча мындай бир кесипке умтулган окуучулар келишти. Анан биз өзүбүздүн максатыбызга жетип, бир айлык программаны толук окутуп бүтө алдык. Курстун жүрүшүндө катышуучуларга жалпы республикалык тестке даярдоодон сырткары туура кесип тандоого багыт берүү, китеп окуу конкурстары, башка жождорго саякаттар, семинар, тренингдер жана интеллектуалдык оюндар уюштурулду. Ошондой эле университет тарабынан жатакана менен камсыздалып, болочок абитуриенттердин билими үчүн бардык шарттар түзүлдү. Мен ойлойм, бул багыт окуу борборунда келгенден бери менде бир аз жылыштар болду, өзүм да байкадым. Бул жердеги мугалимдерге өтө чоң ыраазычылык билдирем. Бул жерге кайра ушул окууну бүтүп, кайра ушул жерге эле тапшырам деген ойлор болуп атат. Бул багыт окуу борборуну эми интернеттен көрүп, ошол аркылуу бул жака келүүнү мындай максат кылып, кыялдандым. Ошол нерсем ишке ашты дагы. Анан бул жака келип, ошол жылыш болду. Окуу курстун соңунда окуучулар сынамык тест тапшырышып, анын негизинде бардык катышуучуларга жана китеп окуу конкурсунун жеңүүчүлөрүнө уюштуруучулар тарабынан сертификаттар жана кызыктыруучу белектер тапшырылды. Белгилей кетсек, аталган окуу борбордо 22 январдан баштап жаңы 2 жумалык интенсив курс старт алат. Айданек Сагынбек кызы, Рустам Батырбеков, Ошемпу жаңылыктары.